Достор, барыңыздарга чоң салам. Менин атым Каникей. Мен сиздерди өзүмдүн каналыма көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү роликте пицца жасоону үй шартында көргөзүп беремин. Анда эмесе сизге кызык болгон болсо, видеонун акырына чейин көрүп, ошондой эле видеого лайк басканды эч качан унутпаңыздар. Сиз мени биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, менин каналыма катталып кетүүңүздү суранамын. Ал үчүн подписаться кнопкасын басып, коңгуроону баскан болсоңуз, менин видеолорумду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Анда эмесе кеттик. Биринчиле пиццанын камырын жасап алышыбыз керек. Ал үчүн бир жумуртка, бир стакан сүт, туз жана шекер кошулат. Кичине өзүңүздөргө карап кошсоңуздар болот. Андан кийин кадимкидей эле нанга кошулчу камырдай кылып, дрож кошуп, жакшылап жууруп, жылуу жерге 1 сааттай коюп коесуздар. Бул убакыттын ичинде азыр биз пиццага кетүүчү продукталарды кесип, даярдап алышыбыз керек. Тооктун этин майдалап бир нече мүнөт кууруп алганыбыз жакшы болот. Анткени пиццанын ичинде бышпай калышы мүмкүн, ошондуктан кууруп алыңыздар. Бир сыйра көргөзүп коеюн. Капуста, брокколи, индейканын эти бир аз куурулган, помидор черри, огурцы маринованный, кийин шампиньоны, кызыл болгарский, сыр, моцарелла, анан жөнөкөй сырдан дагы кошуп коем мен. Андан кийин кызыл пияз, кетчуп кетет. Тестаны пергаменттин үстүнө коердун астынан майлап алып туруп, андан кийин начинкаларды үстүнө өзүңүз каалагандай кылып, сеуип, жакшынакай кылып духовкага 30 мүнөттага 180 градуска бышырып аласыздар. Пиццабыз даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Үй шартында ушундай жакшынакай кылып пиццаны жасап жесеңиздер аябай даамдуу болот. Достор, аябай даамдуу пицца болуптур. Просто бомба.